Эркектин жүрөгүндө 3 аял болот экен. Бирөөсүн урматтаса, сыйласа, акырети жакшы болот экен. Экинчини сыйласа, бай болот экен. Бул дүйнөдө кадыр бактуу сыйлуу болот экен. Үчүнчүсүн сыйласа, урматтаса, урматын жайына кое турган болсо, бул дүйнө акырети зор болот экен. Биринчи апасы экен. Апасы ар дайым жүрөгүндө болуш керек эркек кишинин. Ар дайым сыйлаш керек, урматташ керек. Ападай жаным болбойт. Болушу да мүмкүн эмес. Дүйнөм сонун болсун, бай болоюн десең, акыретиңде бул дүйнөдө сонун болоюн десе, апаңды урматта, сыйла. Апа табыл кыз жан. Энедей зат болбойт. Ал эми экинчиси бир туугандарың, эже карындаштарың, карындашың болсо, эжең болсо, аларды сыйла, урматта. Эжең бир үйгө барган канчалык кубанат. Бутунун учуна кызматын кылып коет го. Айранын берип, каймагын берип, жылуу нандарын жаап, тамак ашын кылып алып келип, огороддо бир короз болсо ошону да союп, иним келди, же акем келди деп кызматын кылып коет да. Аял сени күтөт. Чындап күтөт. Дүйнөнүн бир бурчуна турмушка чыгып кетти. Эми кантип кабар албай коесуң? Ушундайларды билем, ушундай инилерди билем, ушундай агаларды билемин. Ошо үйдүн жанынан өтөт, бирок кирип кетпейт да. Кирип өтөйүн дебейт ошо эжесинин үйүнө, карындашынын үйүнө. Ошо эшиктин астынан күндө өтөт, бирок бир кабар алып коеюн дебейт. Неге? 4 лепешкадан кызганат. 100 сомдук нерсе го, алып кирип койсоң, кабар алып койсоң не болот? Ал эжең го. Бир курсактан түшкөнсүңөр го. Бир курсакка батып, бир дүйнөгө батпай калдыңарбы? Кыжалат боломун дейт, сарсанаа боломун дейт. Девушкасы менен 4 саат сүйлөшөт, эжеси менен 4 мүнөт сүйлөшө албайт. Темасы жок. Ал эми үчүнчүдөн өзүнүн өмүрлүк жолдошу жубайы жүрөгүндө болуш керек экен, сакташ керек экен. Өмүрлүк жолдошу, аны эркелет, аны бактылуу кылганга аракет кыл. Ошондой экен, бул жан дүйнө жүрөк менен сүйө турган аялдар, карай турган аялдар, сенин аманатың, буларга жооп бересиң.